Саламатсыңар балдар. Бүгүн эчтин өзгөчө формалары жөнүндө өтөбүз. Эчтин өзгөчө формалары булар атоочтуктар, чакчылдар, кыймыл атоочтор. Атоочтуктар белгилүү бир убакытка тушташ кыймыл аракетти заттын белгиси катарында көрсөтүүчү эчтин грамматикалык туунду формалары атоочтуктар деп аталат. Атоочтуктар затты кыймылдык белгиси боюнча көрсөтүү, аныктоо зарылдыгынан келип чыккан. Мисалын көрөлү. Тамактын камын кылып жаткан басмачылар чаң тополоң түштү деген сүйлөмдү биз бул жерден атоочтугун таап алабыз. Жаткан деген атоочтук сөз, себеби атоочтуктун мүчөлөрү ган, ар, бас, оочу, уучу деген мүчөлөр болот. Эми синтаксистик кызматындагы аныктап көрөлү. Тамактын камын кылып жаткан басмачылар чаң тополоң эмне кылышты? Түштү. Сүйлөмдүн баяндоочу кимдер чаң тополоң түштү? Басмачылар. Кайсы басмачылар? Тамактын камын кылып жаткан. Мунун баары аныктоочтук милдетти аткарат. Демек, атоочтуктар аныктоочтук милдеттин аткарат экен жана заттын белгисин көрсөтөт экен. Атоочтуктар этиштик жана атоочтук касиеттерге ээ болот. Этиштик касиетке кандай болгондо ээ болот? Кыймыл аракетти билгизет. Мисалы, куш аяган киши көк карайт, ат аяган киши жер карайт деген сүйлөмдө куш аяган деген атоочтуктун ган мүчөсү уланып турат. Этиштик касиет болсо эмне кылган деп этиштик касиетин көрсөтөт. Экинчи сүйлөмдө дагы ат аяган дегенде аяган этиштик касиетин көрсөткөн атоочтук сөз. Мамиле чак категорияларына ээ. Биз мурунку сабактарда өткөнбүз этиштин мамилелери жана чак категориялары. Ошону эсиңерге алсаңар болот. Этиштик касиетин сакташып, өздөрү менен бирге айтылган сөздөрдү жөндөмөнүн тиги же бул формасында болушун талап кылат. Башкача айтканда, аларды башкарышат. Мисалы, бул жерден эле алсак, окуган киши дегенде жак мүчө боюнча, жөндөмө боюнча өзгөрө алат. Мисалы, окуган кишинин окуган кишиге деп өзгөртүүгө болот. Ошону талап кылат. Атоочтук касиеттери төмөнкүлөр. Сын атооч сыяктуу заттын белгисин билдиришип, аныктоочтук милдетти аткарат. Азыр эле биз жогоруда сүйлөмдө көрсөтүп кеттик аныктоочтук милдет аткараарын. Жана кандай жер, кандай киши дегенде сын атооч сыяктуу заттын белгисин билдирип турат. Чакчылдар жакты жана чакты көрсөтпөй туруп, негизги этиштин кошумча кыймыл аракетин билгизүүчү этиштик форма чакчылдар деп аталат. Чакчылдар негизги этиш менен бирге айтылган учурда аларды аныктоо, тактоо катарында кошумча кыймыл аракетти билгизет. Бышыктоочтук милдет аткарат. Мисалы, ал каткырып күлдү. Ал эмне кылды? Күлдү. Сүйлөмдүн баяндоочу ким күлдү? Ал сүйлөмдүн ээси, ал кантип күлдү? Каткырып бул бышыктоочтук милдетти аткарды. Демек, этиш сөзгө кошумча кыймыл аракетти билгизди. Акшырая карады. Сүйлөмдүн баяндоочу кантип карады? Акшырая бул бышыктоочтук милдетти аткарды. Чакчылдын мүчөлөрү а, ый, ык, канча, гыча, майынча деген мүчөлөр болот. Бул жерде каткырып дегенде ып мүчөсү уланды, акшырая дегенде ый мүчөсү уланды. Ый жана а мүчөлөрү уланат. Негизги кыймыл аракетти тактоо, бышыктоо чакчылдардын башкы мааниси. Чакчылдар менен аяктаган сөз тизмектерин чакчыл түрмөк дейбиз. Чакчыл түрмөктөр бир нече сөздөн турат, баары биригип бир гана суроого жооп берет. Сүйлөмдө бышыктоочтун милдетин аткарат. Бышыктоочтук милдетти аткараарын биз бул сүйлөмдөрдө аныктап көрдүк.
чакчыл түрмөк жана атоштук түрмөк деген бар. Булар бир нече сөздөн турат деп айтылды. Эми бул сүйлөмдөн дагы ошол түрмөктөрдү аныктап, далилдеп көрөлү. Ал эми чакчылдар же болбосо атоштуктар десек, бир эле сөздөн турат. Бул жерде чакчылдар каткырып жана кышырая деген. Мисалы, күн уясына жашынып, күүгүм кирип бара жатат. Эмне кылып атат? Кирип бара жатат. Сүйлөмдүн баяндоочу эмне кирип бара жатат? Күүгүм. Кантип кирип бара жатат? Күн уясына жашынып. Мунун баары чакчыл түрмөк бышыктоштук милдетти аткарды. Кийинки сүйлөмдү көрөлү. Желедеги байланган кулундар саан малын күтүп тыбырчылашат. Кулундар эмне кылышат? Тыбырчылашат. Сүйлөмдүн баяндоочу эмнелер тыбырчылашат? Кулундар сүйлөмдүн ээси. Кантип тыбырчылашат? Саан маалын күтүп. Бул сүйлөмдүн бышыктоочу чакчыл түрмөк болот. Себеби бир нече сөздөн туруп атат. Кайсы кулундар желедеги байланган? Бул аныктоштук милдетти аткарат. Бул атоочтук түрмөк болот. Бул дагы эки сөздөн туруп атат. Эки же андан ашык сөз тизмектеринен жасалса, бул түрмөктөр болот экен. Атоштук түрмөк же болбосо чакчыл түрмөк. Кыймыл атоочтор. Кыймыл аракеттин атын же кыймылдын процессин билдирүүчү этиштин туунду формалары кыймыл атоочтор деп аталат. Кыймыл атоочтор этишке о, у, ып, мак, май, ыш мүчөлөрүнүн жалганышы аркылуу жасалат. Мисалы, баруу, келүү, кыйноо, жыйноо, олтуруш жана башка сөздөрдү айтсак болот. Мисалы, жакшы окуу менин милдетим. Бул жерде окуу деген эч сөзгө у мүчөсү уланды. Окуу эмне деген суроо берилип калды. Синтаксистик кызматын аныктайлы. Жакшы окуу эмнем? Милдетим. Бул жерде милдетим атооч сөз баяндоочтук милдетти аткарат. Ошондуктан ортосуна э менен баяндоочтун ортосуна сызыкча коюлду. Эмне менин милдетим? Жакшы окуу бул сүйлөмдүн ээси. Жакшы окуу кимдин милдети? Менин. Бул сүйлөмдүн аныктоочу. Демек, кыймыл атоочтор этишке бул жогорудагы мүчөлөрдүн уланышы менен жасалып, заттык маанини билдирип калат экен. Кыймыл аракеттин атын көрсөтөт экен. Бул кыймыл атоочу. Балдар, силер бүгүн этиштин өзгөчө формалары менен тааныштыңар. Эсиңерге сактадыңар мурункуларды, жаңы маалыматтардан да алдыңар. Кийинки сабакта жолугушканча саламатта тургула.